Бишкек мэринин милдетин Бактыбек Кудайбергенов аткарып турмай болду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдирди. Билдирүүдө тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгону айтылат. Өкмөт башчы дагы бир чечим менен кечээ 9 февралда аталган кызматка Эрмек Нургазиевди дайындоо боюнча буйругу жокко чыгарылган. 9 февраль күнү Балбак Төлөбаев кызматтан кетип, анын ордуна Эрмек Нургазиев келген болчу. Бирок коомчулуктун сынынан кийин президент Садыр Жапаровда пикирин билдирип, Нургазиевдин бир топ алешем аракеттеринин бети ачылган. Бакытбек Кудайбергенов быйыл 59 жашка чыгат. 2015-2017 жылдар аралыгында өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү болуп иштеген. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомдун төрагасы Бактыбек Сыдыков ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Ага ылайык жамаатка жаңы башкы директор катары жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Бакыт Шаршеев тааныштырылган. Сыдыков Манас эл аралык аэропорту компаниясын 2020 жылдын октябрь окуяларынан бери жетектеп келген. Ошол учурдагы өкмөт башчы Садыр Жапаров эски кадрлар кызматка келбей турганын айткан. Кийинчерээк Сыдыков Жапаров менен сүйлөшкөнүн, ал бул жумушка төрага болушуна каршы эмес экенин билдирген. Беле кетсек, Сыдыков жогорку кеңеште 6-чакырылыштын депутаты болгон. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мамлекеттик кеңешчиси Үсөн Сыдыковдун уулу. Улуттук энергия холдинг ачык акционердик коомуна Бакыт Сыдыков төрага болуп дайындалды. Аны 9 февралда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев тааныштырды. Бакыт Сыдыков буга чейин жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана кендерди пайдалануу комитетинин бөлүм башчысы болуп иштеген. Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айтмамат Назаров 2020 жылдын 2-ноябрында кызматтан кеткен. Андан кийин мекемени Нурбек Козубеков жетектеп жаткан. Ал кайсы күнү кызматтан кеткени айтылган жок. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик энергетикалык компанияларды башкарат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Акен Токталиев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Президент кайра башка жарлыгы менен аталган кызматка Медер Карабаевди дайындады. Эске салсак, Токталиев бул кызматка өткөн жылдын ноябрь айында ошол кезде президенттин милдетин аткарып турган Садыр Жапаровдун жарлыгы менен дайындалган. Ага чейин ал Жапаровдун адвокаты дагы болгон. Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушев отставкага кетти. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Бери эле кетсек, УКМК кечээ 9 февралда муфтияттын башкы бухгалтерин кармап камакка алган. Ал финансылык мыйзам бузууларды жабуу үчүн УКМК кызматкерлерине $100 000 пара сунуштап берип жаткан жеринен кармалган. Кечээ Максат Ажы Токтомушев Акипереске интервью берип, аны кызматтан кетирүүгө аракеттер жасалып жатканын билдирген. Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы мекемелерине 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыя кылып берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү өз максатына жумшап турган. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Каржылык операциялар ачыкка чыккандан кийин муфтияттын жетекчилиги УКМК кызматкерлерине табылган фактыларды жашырып, кошумча тергөө иштерин токтотуу үчүн $100 000 пара сунуштаган деп айтылат маалыматта. Кечээ 9 февралда бул факт сотко чейинки өндүрүшкө Кылмыш жаза кодексинин 328-беренесинин 3-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалып, УКМКнын убактылуу тергөө жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМКдан бул иш боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын кошумчалашты. Талас облусундагы орто мектептердин биринин директору мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн өзүнө алып турган аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Маалыматка караганда, директор мугалимдерди жумуштан кетирем деп коркутуп келген. Мектеп жетекчисинин иш бөлмөсүн тинтүү учурунда мугалимдердин жана техникалык кызматкерлердин 9 банк картасы табылды деп айтылат маалыматта. Факты Кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иш-чаралар улантылууда. Бишкек шаарынын мурунку мэри Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке айыпталууда. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдирди. Ибраимовдун айланасындагы мыйзамсыз иштер Чукуевке карата козголгон сотко чейинки өндүрүш учурунда аныкталган. Албек Ибраимов Манас аэропортунун ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы жана Бишкек шаарынын мэри болуп турганда түркиялык компаниянын кызыкчылыгын коргогон. Мындан сырткары аба майдандын айрым адамдары чет өлкөлүк компанияга артыкчылыктарды берүү аркылуу жеке пайда көрүшкөн деп жазылат маалыматта. Атаган
Аталган факт боюнча Ибраимовго коррупция беренеси менен сыртынан айып тагылган. Учурда ал изделүүдө. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевке карата чыгарылган мурдагы өкүмдү жокко чыгарды. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Мындай чечим кечээ кабыл алынган. Жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра кароо тууралуу адвокат Александр Мошиндин өтүнүчү судья тарабынан канааттандырылган. Ошентип Ленин райондук сотунун 2013 жылдын июль айындагы баштапкы өкүмү 2014 жылдын декабрь айындагы Бишкек шаардык сотунун жана 2015 жылдын ноябрь айындагы жогорку сотунун токтомдору жокко чыгарылды. Иш кайра кароо үчүн Ленин райондук сотуна жөнөтүлдү. Тулеев өзү Facebook баракчасына башынан эле күнөөсүн мойнуна албаганын, бирок бейгүнөө жигиттер үй бүлөсүнөн алыс темир тор артында жатып калбасын деп материалдык чыгымды төлөп бергенин билдирди. Жаңы конституциянын долбоорунда референдумдан кийин жөнгө салынуучу жоолор камтылган. Ага ылайык президент учурдагы баш мыйзамда көрсөтүлгөн 6 жылдык мөөнөттү бүткөнгө чейин иштейт. Бергилей кетсек, сунушталган конституцияда мамлекет башчы 5 жылдык мөөнөт менен 2 жолу шайланат. Ошондой эле жаңы конституциянын долбоорунда өкмөттү да президент башкара турганы жазылат. Президенттин администрация башчысы бир эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы кызматын айкалыштырып иштейт. Баш мыйзамдан өкмөт премьер-министр деген сөздү кезиктирүү мүмкүн эмес. Ал министрлер кабинетинин төрагасы деген сөздөр менен алмаштырылган. Буга чейин парламентке баш ийген өкмөт эми президенттин алдында жооптуу болууда. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда балдарды тез арада текшере турган көчмө рентген жок. Бул тууралуу аталган борбордун директору Камчыбек Узакбаев кабарлады. Азыркы тапта бизде кычкылтек концентраторлору жетиштүү санда, бирок өпкө кагыны менен катуу ооруп келген балдарды реанимациялоочу жасалма дем алдыра турган 6-7 жабдуу жетишпейт. Мындан тышкары балдарга тез арада диагноз коюп, дарттын аныктоочу мобилдик рентген талап кылынууда. Азыр биз стационардык рентгенге тартып жатабыз. Бул таңкыстык боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылдык дейт дарыгер. Кыргызстанда өпкө кагынына чалдыккан балдар январь-февраль айында көбөйдү. COVID-19 жуктургандардын саны дүйнө боюнча азайып бара жатканы менен коронавирустун британдык, түштүк африкалык жана бразилиялык, япондук штамдары өсүп жатат. Бул туурасында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. 4-жумадан бери ооруп калгандардын саны азаюуда. Өткөн аптада инфекция жуккан жаңы 3,1 миллион учур катталып, мурдагыга салыштырмалуу 17% аз болду. Бул 26 октябрдан берки апталык төмөн көрсөткүч. 14 күндөн бери катары менен өлүм саны азайып, жалпы 88 000 учуру катталган. Бул өткөн жумага караганда 10% аз дегенди билдирет деп айтылат аталган уюмдун сайтында. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына таянсак, 1-7 февраль аралыгында ооруну жуктурган 3,153,426 учур жана 88,369 өлүм катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун кооптондурган түрлөрү таралып жаткандыгын кабарлады. Маалыматтарга караганда британдык штам 86 өлкөдө кезиксе, түштүк африкалык штам 44, бразилиялык, япондук түрү 15 мамлекетти аралап кеткен. Өткөн суткада коронавирус 82 кишиден табылып, 98 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Кечээден бери Ош жана Талас облустарында бир дагы адамдан коронавирус аныкталган эмес. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 32, Чүй облусунда 32, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 2, Ысык көл облусунда 12, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 2 учур катталган. Ушуну менен өлкө боюнча коронавирус жуктургандардын саны 85,253 жетти. Өткөн суткада коронавирус 3 адамдын өмүрүн алган. Алардын бардыгы Бишкек шаарынын тургундары болгон. Коронавирустун курмандыгы болгондордун саны 1436 адамды түздү.